Bir aymakta tegirmenci, kasapçı jana bir bay jaşaptır. Tegirmenci menen kasapçı elge dayıma un menen et taratışıp, alarga bары rahmat aytıp alkap turuşçu eken. Berki baydı göbü jaktırışpay jetken saraң. Uşul baykuş ekö çocuk. Kuday bergen baylыкtan bölüşpöybü dep jaman görüşçü tura. Gündördün bir gününde oşol bay göz jumat. Oşondan başlap eç nerse taratılbay kalat. El taң kalıp sebebin sorashsa, kasapçı menen tegirmençi biz taratkan et menen undun akçaсын dayıma bay төлөp берип турчу. Эми мындан ары эч нерсе бере албайбыз дешет. Эч качан шашылыш жыйынтык чыгарбаңыз. Бирөөнүн жүрөгүн колуңузга алып көрбөгөндөн кийин айтылган имиштерге ишенип, ал жөнүндө жаман күмөн ойдо болбоңуз. Ар бир демиңиз, баскан турганыңыз, ичкен жегениңиз, кылган мамилелериңиз, ар бир ишиңиз бир гана аламдарды жараткан жападан жалгыз Алла Таала үчүн болсун. Адамдардын мактаганына көп, жамандаганына чөкпөңүз. Алар айтып жолдо кала беришет. Сиз болсо жан дүйнөңүздү нурга бөлөп, мээрим төгүп, досуңуз болгон, чыныгы колдоочуңуз болгон улуу Алла Тааланы көздөй баратканыңызды унутпаңыз. Билсе дагы, билбесе да бакырган, бул дүйнөдө толуп жатат акылман. Бирөөлөр бар эч ким деле тааныбайт, бирок аты асмандарга жазылган. Периштелер суктанган улуулардын катарында сиздин да атыңыз жазылып, миллиондогон адамдардын ыйманына себепкер болуңуз. Сүйүү ушунчалык сонун болгон соң, сүйүүнү жараткан зат кандай болду экен дейт. Сүйүү менен уктасаң, сүйүү менен ойгоносуң, сүйүү менен жашасаң, сүйүү менен көз жумасың, сүйүү менен көз жумсаң, сүйүү менен күтүп, сүйүү менен тирилесиң. Өлбөй турган ашыктыкты кааласаң, анда өлбөй турган түбөлүктүү улуулукка ашык бол. Bir өлкөдө Bakir деген мугалим жашаптыр. Жашы улгайып, оорусунан көз жумайын деп калган учурларда анын жакын окуучуларынын бири: айтсаңыз, Кудайдын алдында сыймыктануу менен кайсыл ишти таптакыр жасаган жокмун деп айта аласыз. Биз дагы угуп, амал кылып, башкаларга сабак болуубуз үчүн айта жүрөлү деп сураган экен. Ошондо мугалим: Алла Таалага касам ичип айтам, мен өмүрүмдө бир дагы адамды көзү барда да, көзү жокто да ушактап жамандабадым. Сүйлөмөк тургай ким болбосун ага эй деген сөздү да айткан эмесмин. Эч кимдин кебетесине көз салбадым. Баскан турганын, сүйлөгөнүн туурап шылдыңдабадым. Аллах күбө, менин амал дептеримде гыйбат, ушак кылды деген эч нерсе жок экендигин кепилдик менен айталам дейт экен. Көп өтпөй ал мугалим каза болуп, жаназасына 50 миңден ашык адам келгени айтылат. Bir тууганым, биз канча адамдын акысына кирдик, кимдердин ушак кылдык, кимдерге эмне деген пикир, комментарийлерди жаздык. Кимдер жөнүндө күмөн нерселерди ойлодук. Кабырдагы абалыбыз кандай? Эгер жаратканга деген кыпындай сүйүүбүз болгон болсо, анда келиңиз, баарысын ыйманыбыздын таразасына бир тартып көрбөйлүбү?